Кочкор Атадагы стадионго талапкер менен жолукканы Нокен району менен Ташкөмүр, Майлы Суу шаарынын тургундары чогулду. Алардын бир тобу Жапаровго жеке кайрылууларын айтууга келишкен. Шамал сайдан келдик ушу. Элдин көйгөйүн угабы ушу деп. Мына угулбаган Шамал сай Ташкөмүрдө укпагандар көп биздин эмебизде. Коррупция деген ошо ушекте деле бар. Ушуларды оңосун кагылайт. Ошон үчүн келдим мен ушу. Өзүмүн мен проблемамды жазып, хат аркылуу тапшырдым. Ушуну чындыкты, акыйкатты чечип берет деп үмүт кыламын. Мунайчылардын мекени Кочкор Атанын тургундары талапкерге ишеним артып, келечекте ак кызмат кылуусуна үмүт байлашат. Эл алдына чыккан Садыр Жапаров аймактын көйгөйлөрүн жакындан билерин айтып, артыкчылыктуу багыттар катары аймактарды өнүктүрүүнү атады. Аймакта мунай жана газ чыкканы менен район борборуна алигиче газ алып келинген эмес. Кочкор Ата шаарчасынан Жалалабад шаарына чейин газ түтүктөр өткөнү менен Нокенге газ бөлүнүп бериле элек. Масы айылында жер участоктары боюнча тийиштүү документтер даярдалып, трансформацияга берилсе да, ушул күнгө чейин бул маселе чечилбей келет. Нокен жана Базар Коргон райондоруна 45 000 гектарга чейинки жер аянтын сугат жерге айландырып, ал жерлерден таза азык-түлүктөр өндүрсөк болот, азык-түлүктөрдү. Кочкор Ата шаарынын инфраструктурасына көңүл бурулуп, элдин күнүмдүк тиричилигине ыңгайлуу шарттарды түзөлүү. Садыр Жапаровдун эл менен жолугушуулары эркин болуп, талапкерден көрө элге көбүрөөк микрофон берилип жатат. Бизде ошо сен программаңды жагып атат. Сени көргөн жагып атат бизге. Ошон үчүн сени деп атабыз. Күнүгө намазыбызды деп, дуа падыга кылып атабыз. Аллам силерди колдосун, силерге каршы болгондон эч качан оңбосун балам. Ишиңерге ийгилик. Алга. Бул баланы биз колдойбуз да. Себеби азыр биз кыргыз эли өтө башыбыздан көп кыйынчылыктар өттү. Көп президенттерге, көп депутаттарга ишендик. Эми аларга биз ишенбейбиз. Бизге бир гана Садыр Жапаров болсо, hamma Кыргызстандын эллери, Кыргызстандын адамдарыбыз, келечектеги жакшы farzandlarimiz, неберелерimiz hammasi келечеги жакшы болсун деп шу баланы колдойбуз. 10 январда Кыргызстанда парламенттик шайлоо менен катар референдум өткөнү турат. Садыр Жапаров бул иш-чарага активдүү катышууга чакырды. 30 жылдан бери бир гана топтун, же болбосо бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн иштеп келген мамлекеттик башкаруу системасын 10 январдан баштап талкалаганы турабыз. Бүгүнкү 21-кылымдын талабына ылайык жеке бир адамдын кызыкчылыгы үчүн же бир топтун кызыкчылыгы үчүн эмес, бүтүндөй мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн жана ушу сиздердин жалпы элдин кызыкчылыгы үчүн иштей турган баш мыйзамды кабыл алабыз деп турабыз. Мына ошого активдүү катышып бериңиздер. Район акимдерин ротациялоо жолу менен жумушка тартуу трайбализмди жоюп, элдин ынтымагын ого бетер бекемдерин айткан Жапаров бул демилгени президент болуп шайланып калса ишке ашырарын айтты. Ал үчүн талапкерге элдин колдоосу жана өлкөдөгү стабилдүүлүк башка орунда.